произвол и беззаконие. Предвыборный период. Салам, мен атым Чолпон. Бүгін 2020 жылы өлкөдө бийлик кандайча алмашканын айтып берем. Кийин бул окуяны айрымдар революция дешти. Кээси саясий кризис деп атады. Анткени өлкөдөгү формалдуу бийлик алмашкан менен мамлекеттик түзүлүш жана саясий элита алмашкан жок. Октябрь окуясына чейин 2020 жыл эмнеси менен элдин эсинде калды. Ал убакта коронавирус пандемиясы күч алып турган. Өлкө башында турган Сооронбай Жээнбековдун бийлиги вируска каршы күрөшүүгө даяр эмес экенин билгизген. Өлкө жарандарына өз жаны үчүн өз алдынча күрөшүүгө туура келген. Мындан улам жарандар сот сүйүндө президентке импичмент жарыялоо үчүн кол топтой баштаганы таң калыштуу эмес. Октябрь окуясына чейин 1 жыл мурун Клоп, Азаттык жана ОССРП кыргыз бажысындагы коррупция тууралуу иликтөө чыгарышкан. Анын башкы фигуранты бажы башчысынын экс-орун басары Райымбек Матраимов эле. Иликтөөлөргө ылайык Кыргызстандан 700 миллион доллардын чыгарып кетишине Матраимовдун тиешеси бар болчу. Бирок бийлик муну жаап жашырып, экс-бажычыны калкалап туруп алган. Иликтөө чыкканына карабастан, Жээнбеков журналисттерден Матраимов коррупционер экенин далилдеген фактыларды бергиле деп көшүрүп туруп алган. 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүшү керек эле. Анда Жээнбековдордун кланы менен байланыштуу Биримдик жана Матраимовдордун Мекеним Кыргызстан партиясы негизги оюнчу болгон. Бул дагы коомчулуктагы нааразычылыкты ого өтөргүзүп турган. Дал ошол шайлоого Бишкекте башаламандыктарга, андан кийин бийликтин алмашуусуна түрткү берген. Шайлоо учурунда байкоочулар бүткүл өлкө боюнча мыйзам бузууларды каттап, элди добуш берүүгө ташып келгендерде добуш сатуу фактыларын видео жана сүрөткө тартып турушкан. Натыйжада күтүлгөндөй эле жарышта Биримдик менен Мекеним Кыргызстан дээрлик тең келип, алдыга чыгышкан. Алардын артынан бийликчил Кыргызстан кууп жеткен. Ошентип парламентке өтө турган партиялардын тизмесинде Адахан Мадумаровдун бүтүн Кыргызстаны дагы иленген. Ал эми азыркы президент Садыр Жапаров жана досу Камчыбек Ташиевдин Мекенчил партиясынын мандаттары суроо бойдон калган. Алардын тагдырын добуштардын кол сынагы чечмек. 4-нөн 5 октябрга караган түнү алдыга чыккан партиялардын штабтары жеңишин майрамдап жаткан чакта утулуп калган партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришкен. Эртеси күнү шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген адам Бишкектин Борбордук аянтына митингге чыккан. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык байкоочулар миссиясынын башчылары менен жолугуп, аларды шайлоо демократиялык нукта өттү деп ишендирип жүргөн болчу. Бирок аянтта нааразы болуп жаткандар андай ойдон алыс эле. Алар Жээнбековдун отставкасын жана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышкан. Митингдин өтүп жатканына 8 сааттан ашып калган. Анда эч олуттуу кагылышуу, башка башаламандык байкалган эмес. Бирок түнгү карата абал курчой баштаган. Митингчилердин бир бөлүгү Ак үйдүн тоскоолоруна барып, айрымдары имараттарды көздөй таш ыргыта башташты. Демонстранттарды кууп таркатуу башталып, Борбордук аянтта мобилдик байланыш үзүлүп калды. Президент чыгып, митингчилер менен жолуккан жок. Ал тургай видео кайрылуу дагы жасабай койду. Бирок Жээнбеков шайлоого катышкан 16 партиянын лидерлери менен жолукканга даяр экени айтылган пресс-релиз пайда болду. Анткени менен нааразы болгондорду токтотууга мүмкүн болбой калган эле. Күч органдары менен болгон кагылыш 5 сааттан ашууланып, ошол эле кезде жаңжалдашкан эки тарап маал-маал менен журналисттерге кол салууга аракет кылып турган. 6 октябрга караган түнү митингчилер Ак үйдү алып, андан кийин УКМКнын аймагына кирип барып, абактагы саясатчыларды бошотууну талап кылышкан. Алардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев боштондукка чыккан. Аянттагы адамдар Атамбаевди келет деп күткөн, бирок ал келген эмес. Андан сырткары ошол түнү абакта отурган башка саясатчылар дагы бошотулган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков, оппозиционер Равшан Жээнбеков, Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов жана экс-депутат Садыр Жапаров. Садыр Жапаров бошоп чыгаар менен аянтка келген. Ал жерден аны дуулдаган демонстранттар тосуп алган. Кийин ошол түнү аянтка 19 жаштагы митингчи набыт болгону белгилүү болгон. 1000ден ашык адам жабыр тарткан. Ак үй басылып алынгандан эртеси Бишкектин тургундары аянтты тазалоого келишкен. Башкалары бизнести талоончулуктан коргоо үчүн элдик кошундардын отрядын түзүшкөн. Алар 9 октябрга чейин шаарда тартип сактап турушкан. Ал күндөрү көчөдө милиция кызматкерлери көрүнбөй калган, бирок кийин ИИМдин кызматкерлери жаранды кийимчен иштешкенин билдирген. 6 октябрда түшкө жакын президент Жээнбеков билдирүү жасап, бийликтен кетпесин билдирген. Ал эми бир нече сааттан кийин БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, аны өлкөдө жаралган саясий кырдаалга байланыштуу деп түшүндүргөн. Кечки мал премьер-министр Куатбек Боронов отставкага кеткен. Ал эми кечээ эле бирдиктүүдөй көрүнгөн шайлоого нааразы болгондордун кыймылы ыдырап, кеминде 4 топко бөлүнгөн. Топтордун бирин Адахан Мадумаров башкарып турган.
Ага мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков, Өмүрбек Бабанов жана Темир Сариев, ошондой эле Атамекенчи жана Ракаев келип кошулган. Алар Бабановду өкмөт башчысы катары көрүшкөн. Ал мурда дагы бул кызматты аркалаган. Кийин президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун башка атаандашы болгон. Утулган соң саясаттан кетүүнү чечкен болчу. Бирок октябрь айында көтүсүздөн эле кайра пайда боло калган. Бирок бул иретте эле Бабанов көпкө кармалган эмес. Ошондой эле элдик координациялык кеңеш пайда болуп, ага Орду партиясынын лидери Мирбек Мияров менен Мекен ынтымагынын башчысы Темирбек Асанбеков кирген. Аларга реформа жана Ыйман Нуру партияларынын кээ бир саясатчылары дагы келип кошулган. Үчүнчү топ жаш саясатчылардын кеңеши. Ага жарандык активисттер, атамекенчилер Тилек Токтогазиев менен Эльвира Сурабалдиева жана ошол убакта реформанын башчысы Клара Сооронкулова кирген. Бирок кийин Сооронкулова биримдиктен чыгып кеткен. Ал эми партиясы координациялык кеңештин бирине дагы кирбегенин билдирген. Ал эми бийлик үчүн күрөшкөн 4-чү топ абактан чыккан Садыр Жапаров жана анын тарапташтарынан түзүлгөн. Башкалар өлкөдө бийликти алмаштыруу боюнча ымалага келгенче Жапаров өзөңгүлөштөрү менен активдүү кадамдарга бара баштаган. Кечинде парламент депутаттарынын бир бөлүгү Достук мейманканасында Жапаров менен жолугушкан. Жолугушуу жабык тартипте өткөн. Ал эми Жапаровдун колдоочулары имаратты курчап алышкан. 20 чакты депутат аны премьер-министр кылып дайындоого макул болгон. Бирок алар кворум чогулта алган эмес. Жолугушууга келген эл өкүлдөрү келбеген башка кесиптештеринин кайсыл бир ишеним каттарын ала келишкен болчу. Ошол жолугушуудан кийин Садыр Жапаров өзүн өкмөт башчысынын легитимдүү милдетин аткаруучусу дей баштаган. Анткени менен көптөр андай эмес деп талашууга аракет кылышкан. Ал эми Жапаровдун тарапташтары ошол түнү аларча мамлекеттик резиденциясына чейин барууга аракет кылышкан. Бирок Бишкек шаарынын тургундарынан түзүлгөн элдик кошуундар өкмөттүк трассаны тосуп, аларды өткөрбөй коюшкан. 7 октябрда депутаттардын бир бөлүгү жаңы премьер дайындалган жок деп чыгышкан. Алардын көбү Достуктагы жолугушууда кворум болбогонун, ал эми ал жакка барган депутаттарга Жапаровдун тарапташтарынан коркутуулар болгонун билдиришкен. Бирок жогорку кеңеш премьер-министрди шайлоо жана президентке импичмент демилгелөө үчүн чокул жыйынга чогула албай койгон. Аларда Жапаров өзүн легитимдүү премьер-министр деп эсептеп, ишке киришүүгө даяр экенин билдирип туруп алган. Эртеси күнү Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдына чогулуп алып, ал премьер-министрдин милдетин аткарууга расмий киришмейин, митингди уланта берерин билдиришкен. Ал жерде элдик кошуундагы башка саясатчылардын тарапташтары дагы жүргөндүктөн абал тынч эмес эле. Ал эми президент Жээнбеков видео кайрылуу менен чыгып, бул кризистик кырдаалдан чыгуунун үстүндө иштеп жатканын айтып ишендирген. Кечке жуук Жапаров өкмөт үйүнө кирип чыккандан кийин митингчилерге келип, премьерлик кызматка толук кандуу киришкени менен Жээнбековду отставкага кетирип, Райымбек Матраимовду камайм деп убада кылган. 9 октябрда буга чейин Жапаровго каршы туруп, позициясын коргоп аткан саясатчылардын көбү биригишкен. Атамекен, Реформа, Бирбол жана Республика партиялары премьерлик кызматка бирдиктүү кандидатты Өмүрбек Бабановду көрсөтүшкөн. Саясатчылардын бир бөлүгү, анын ичинде Атамбаев менен Бабанов, медиа форум имаратынын алдында Жапаровго каршы митинг жарыялашкан. Алардан бөлөк жерде темир жол бекетинин алдында бийликтеги ОПГга каршы жарандык активисттер чогулушкан. Натыйжада эки жак тең Ала Тоо аянтына келип, бири-бирине кошулуп кеткен. Ал жерде алардын каршылаштары дагы келип, митингчилерге таш жана бөтөлкөлөрдү ыргыта башташкан. Кагылышта Эльвира Сурабалдиева жабыр тарткан. Ал эми Тилек Токтогазиев менен Темир Сариевдин жан сакчысына таш тийип, ооруканага түшкөн. Бабанов жана башка саясатчылар аянттан жабыр тартпай чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бирок аянттагы адамдардын бири Атамбаевдин ордунан жылып бараткан унаасына ок чыгарган. Андан кийин Жапаровдун юристи Садыр деп кыйкырып келип, демонстранттарга кол салгандардын саясатчыга эч кандай тиешеси жоктугун билдирген. Аларда президент Жээнбеков өкмөттү таркатып, Бишкекте өзгөчө абал жарыялаган. Андан кийин шаарга армия киргизген. 10 октябрда парламент депутаттары Садыр Жапаровду кайрадан өкмөт башчынын милдетин аткаруучу катары бекитүүгө аракет кылып, бирок кайрадан кворум чогулбай калган. Оппозициялык депутаттар кийин бул жолугушуу тууралуу ЖМКдан угушканын айтышкан. Аларда атайын кызмат мурдагы президент Алмазбек Атамбаевду кайра кармап камаган. Көп өтпөй ага жана анын тарапташтарына Бишкекте массалык башаламандык уюштуруу иши боюнча айып тагылган. Атамбаевдин өзөңгүлөштөрү экс-мэри Албек Албек Ибраимов жана экс-премьер-министр Сапар Исаков камакка кайтып келген эмес. Алар кайда экени бүгүн дагы белгисиз. Ал эми Ала Тоо аянтында ошол күнү милицияны, аскерлерди, БТР жана элдик кошуундарды чогултуп, мамлекеттин күчү көрсөтүлгөн. 12 октябрда президент Сооронбай Жээнбековду коргоо кампаниясы башталган. Ар башка саясатчылар Жапаров уурдалап койсо эле, ал отставкага кетпеши керек деп айта башташкан. Мындай оюн экс-президент Роза Отунбаева дагы айткан.
Ал эми Алмазбек Атамбаев болсо эски досу Жээнбеков кетиши керектигин айткан. Президент болсо кайрадан өзгөчө абал киргизген. Буга чейинкисин депутаттар колдобой коюшкан эле. Вице-спикер Өмүрбек Бакиров депутаттардын бир бөлүгү Жапаровду легитимсиз деп атканына карабастан, аны премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындоо тууралуу токтомго кол койгон. Өкмөттүн басма сөз кызматы Жапаровдун иши тууралуу отчет берип, аны өкмөт башчысы деп атай баштаган. Жапаровдун дайындалышына байланыштуу талаштар эл өкүлдөрүнүн ортосунда эртеси күнү да уланган. Президент аны дайындоо тууралуу токтомду жогорку кеңешке кайтарып берген. Депутаттар Жапаровду кызматка 14 октябрда гана бекитишкен. Ал эми президент өкмөттүн курамын жана программасын бекиткен. Бишкекте өзгөчө абал режимине карабастан ал күнү дагы 2 митинг өткөн. Жаңы премьердин тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында президенттин отставкасын талап кылып чыгышкан. Ал эми Жээнбековдун үзөңгүлөштөрү аны колдоп Ысык көл мейманканасынын алдына чогулушкан. Жээнбековдун басма сөз кызматы өлкө башчысы отставкага кетпей турганын кайталаса, ал эми Жапаров тарапташтарына президент жакында ыйгарым укуктарын тапшырып кетет деп убада кылганын токтоткон эмес. Эртеси күнү Жапаров айткандай эле болгон. Жээнбеков кызматынан кетип жатканын билдирген. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Ошентип өлкөдө бийлик бир нече күн мурда эле шайланган парламенттин спикери Канат Исаевке өткөн. Жапаровдун тарапташтары кайрадан нараатчылык билдирип чыгышкан. Бул ирет алар Исаевдин отставкасын талап кылышкан. Мындай учурда ошол кездеги конституцияга ылайык өлкөнү жаңы премьер жетектей баштамак. Натыйжада Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартып, ошол эле күнү өлкөнү жетектөө вазыйпасы Жапаровго өткөн. Бул кезде Жапаров абактан чыкканына 10 күн гана болгон. 16 октябрда парламент президент Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, ордуна Жапаровду дайындаган. Ошол эле күнү Жапаровдун досу жана өзөңгүлөшү Камчыбек Ташиев УКМКнын башына келгени белгилүү болгон. Ошондой эле сот 16 октябрда Жапаровду, Ташиевди жана ошол убакта депутат болуп турган Талант Мамытовду 2012 жылы Ак үйдү басып алуу аракетине байланышкан иш боюнча актаган. Ал эми Жапаровдон жогорку сот экинчи соттуулугундагы алган. Тактап айтканда 2013 жылы Ысык көл облусунун губернаторун барымтага алууга байланышкан иш боюнча. Ал эми Жапаровдун каршылаштары премьер-министр болот деп күткөн Өмүрбек Бабанов акыры жаңы бийликти колдоп, президенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Кийин аны УКМК кумту өргенине байланышкан иш боюнча кармаган. Андан кийин Бабанов тергөө абагынан түз эле чет өлкөгө дарланууга кеткен. Тилек Токтогазиев менен Эльвира Сурабалдиева жаңы премьердин өкмөтүнүн курамына кирип, бирок көпкө кармалышкан эмес. Бийлик үчүн күрөш ушуну менен эле токтогон. Бир нече айдан кийин Садыр Жапаров 80% добуш менен президенттик шайлоодо жеңип, ал арада конституцияны дагы өзгөрткөн. Кыргызстан кайрадан президенттик өлкөгө айланып, жалпылап айтканда бийлик көбүнесе бир адамдын колуна өткөн. Мурдагы режимдердегидей эле Жапаровдун тушунда дагы журналисттер менен активисттерге карата басым ошол эле бойдон калды. Мындан тышкары Кыргызстан ачык айкындыктан тая баштады. Мамлекеттик сатып алууларга көз салуу оор болуп баратат. Ал эми президенттик аппарат буга кошумча чиновниктердин декларацияларын жашырууну сунуштады. Жапаровдун досу Камчыбек Ташиев кустуруу аркылуу коррупция менен күрөшүп, бүгүнкү күнгө чейин УКМКнын башында калууда. Кустуруу дегенибиз коррупционерлер түрмөдө отурбай эле мамлекетке келтирген зыяндын бир бөлүгүн төлөп кутулуп кетип жатышат деген эле сөз. Ал эми президенттин дагы бир үзөңгүлөшү Талант Мамытов 2020 жылы парламент спикери болуп дайындалган. 7-чи чакырылыш өткөн жылдын аягында эл тарабынан шайланып парламенттен орун алып. Бул видео сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Видеону көп адам көрсүн десеңиз, лайк коюп, бөлүшүңүз. Баса, сөзсүз түрдө клубдун соц түйүндөгү баракчаларына жазылыңыз.